Кемпірава су сақтағыш. Мына 5 манжа. 5 манжа. Қыштың күні қойныңа біреу мұздап 5 манжасын бұл жеріне чейін емес, шыққанаған емес, қолтығына чейін сал жерді дейді. Қандай сезімде оласыңар? Ошол 5 манжаны мен біздің картаға қойдылар. Бұл орта сай су сақтағычы, орта тоқой су сақтағычы, мол маданият, жана біз көрген жер, ортодогусу 11 километрге кирип келип атат. Бул Кемпіроват, Соқ, Шахимарда. Biz айланып, бұрын Жалалабад менен Оштун ортасы 45 жол болса, айланып, 1,5 саатта тоғаралап қачып кетіп атабыз. Түштік Америкада Инктердин империясы деген болған жолдары өрөн менен емес, тонн чокусу менен жүрүшкөн да. Эгер ошондой болсо, биз Инктерде болуп тонн чокусу менен каттап калабыз. Канчалык тонн чокусуна десең, ал ошондо рентабелдүү эмес мамлекет болот. Анткени убакыт көп кетет, бензин көп кетет, машиналарың талкаланат, жолдорың талкаланат. Түз жерде жашагандарга караганда чыгым көп болот. Рентабелдүү эмес мамлекет болуп калабыз. Ошон үчүн биздин жолубуз түз болуш керек, тез болуш керек. Мына ошто 30 жыл тез өтүп кетет экен. 30 жыл көптөй болот эле, мына көз каранды эмес болгонубуз 30 жыл өттү. Дагы 30 жылдан кийин ошто 1 миллион калк жашайт. Жалалабадда 1,5 миллион калк жашайт. Өзгөндө 1-2 миң калк жашап калат. Бул шаарлардын турмушун камсыз кылып туруш үчүн магистрал керек. Тез каттаган көп жолдор керек. Дарысын ташыйт, унун ташыйт, отунун ташыйт, ооруган адамдарды ары бери ташыйт, жакшылык жамандыкка ташыйт, организм иштеп туруш керек. Миллиондогон адамдар жашаган мегаполис болот. Анан азыр ушу тоонун арасы менен кеткенге караганда, мына могул жерди карагыла, мен атайын кызыл менен чийип койдум. Мына кызыл менен чийилген жер. 10-15 миллион мол Жалалабадтан келди. Мына могул жер Барпы, могул жер Жалалабад. Барпыдан чыгып, мынакей өзгөндү көзү тоо менен, адыр менен жол чыгып атат. Ушул жол менен түп-түз эле дамба куруп могул жерде. Могул жерде таш карьерлер бар. Таштан алып келип таштай берсең эле могул жерде дамба болуп калат, ортосунан көпүрө курасың. Мындай өтүп келип өзгөндөн ылдый жагынан чыксаң, жеңил машиналар Жалалабад менен Оштун ортосуна каттаган 20-25 мүнөт экономдойт экен. Жүктөлгөн оор машиналар 1 саатка чейин экономдойт. Абдан тез кетет да, тоскоол болгон эч ким жок. А бул жол менен келсең, өзгөндүн базарынын ичинен өтөсүң. Оор жүктөгөн 40 тонналык машина эмес, жөө өтүш кыйын. Бул шаарга ыңгайсыз. Тромб, жанагы кан токтоп калгандай элечи. Мына ушуну биз курушубуз керек. Бул биздин стратегиялык кызыкчылыгыбыз ушундай болуш керек да. Жол, арык канал деген бул главный. Чөл өлкөлөрдө эң негизгиси бул каналда ирригация. Мамлекет Дурече деп коёбу, тиги эме, Вавилон жашаган жер. Арык казгандан башталган экен. Суу жетпей, чөл жер да, арык казгандан. Бизге окшогон тоолуу өлкөлөрдө жол казган. Жол менен эле суу биздечи. Мамлекет ошону жасап берсе, калганын эл өзүбүз кыла алабыз деп турбайбы? Туурабы? Эмне кылдык? Өзбекстан менен договор түзүп, суу сактагычтын алдындагы жерди биз берип жибердик. Жана 900 метр деп айтып атышпайбы? Бул деңиз деңгээлинен мынакей 900 метр деген могул жер болот экен дагы. Мына баягы жол сала турган жерибиз, жол салабыз деген жерибизчи. Салууга мүмкүн болгон жер Өзбекстанга кетип калып атат. Мына Өзбекстанга кетип калып атат. Азыр суу болул жерде. Суу жылдан жылга азаят. Калк көбөйгөнү мененчи. Жылдан жылга азаят. Бул жерлердин баары Өзбекстандын жери болуп калат. Жолубузду курат, жана стратегиялык келечегибиз, стратегиялык мүмкүнчүлүгүбүз колдон чыгып атпайбы? Biz Inter'de olup tiki sokma yol menen ton ngır menen жүрүп калабыз. Biz bir yalvay kalıp atpayız.
Çoğ şaharlarыбыздычы. Ошон үчүн биз берип кое беребиz, башка жерден алабыз дебеш керек. Мындай башка жер жок. Кыргызда макал бар го. Атка бергис кунан бар, кызга бергис жубан бар деген. Так ошондой жер. Мындай башка жер жок. Жана 5 манжа кирип келип атат, жок. Сындырышыбыз керек. Тегинисин ортото коюп, башкасын азайтканга аракет кылышыбыз. Биз бир бүтүн организм болушубуз керек. Биздин ортобузда эч кандай муздак дуал, муздак манжа тозбогондой болуш керек. Мен биз өзбек туугандарды душман, аларды жаман деп айтпайбыз. Бул закон ошондой. Бир тууган болсоң дагы, бир туугандар талашпаса да, алардын аялдары, балдары талашат да, туурабы? Турмуш ошондой. Биз коңшуларды жаман дегенибиз жок. Закон ошондой. Эми ушул жерден бир чоң ката бүгүнкү бийликтин. Биз ушул жерден 4000-5000 гектарга жакын жерге убагында компенсация алып койгон экенбиз. Ошон үчүн бул жерди беришибиз керек дейт да. Андай эмес. Бүткүл кыргызстандыктар ал документтер менен таанышып чыкты. Ушул жерди суу басканда биз албай калган түшүмдүн пайдасын компенсация кылыш үчүн башка жерден Өзбекстан жер берген. Дагы 10.000 деген гектар жерди өздөштүрүп суу чыгарып бериш керек эле. 200 километр сол жактан канал казып, Кадамжай Бүргөндү таласына чейин суу алып барып бериш керек эле. Алардын баары жасалган жок. Анан ушул мен фамилияларды айтпай эле коеюн. Анан ушул жерден талаш болуп атпайбы? Суунун башын Өзбекстанга берип койдук десек, жок, ал суунун башы эмес, суунун башы эмес. Теге суунун башы жогору жакта деп айтып атышат да, жок. Жана платинаны көргөзгүн. Мына бул суунун башы Асылбек. Оң жактагы канал Сузакка барат. Сузактан топурак белге чыгып база коргонго түшөт. Насос менен. Мына суунун башы ошол эки район үчүн. Ошол деген 10.000 деген адамдар ошол арктан суу ичет. Бирок биз өзүбүздүн долябызды, суубузду убагында ала албайбыз. Өзбекстан айтып атат, бизге суу жетпей калды, эртең бүршүгүнү деп ошол жерге мындай сурап аласың. Өзүбүздүн сууну биз сурап алабыз. Жана жаш кездерде бар го, тиги байкесе чай ичип атып кулагымды карап тур, анан кызаргандан кийин сен очуктуң келет дегенде биз кулактарын карап турабыз, качан сууга тоет экен деп. Сол жагынан канал чыгып, жана мен айткандай тиги Кадамжайга чейин кетиш керек эле. Анын шлюзу дагы Өзбекстандын колунда. Бирок мына өзүңөр көрүп турасыңар, ак чегара. Платинанын 3/1 биздин территорияда. 3/1. Өзбекстан өзүнүн картасына ошол чегаранын кызыл менен чийилгендерин өздөрү чийип алышты. Платинаны толук өзүнө өткөрүп, алар чийип алышкан. Бирок СССРдин картасында, официалдык картада, дүйнөлүк картада платинанын 3/1 биздин территорияда турат. Азыр жана бизден сурап аткан 100 гектар, 50 гектар деп турган ошол кызыл менен чийилген жерди платинаны 100% өзүбүзгө алып алайлык деп турат. Эгер платина 100% кетсе, биз Кара сууга, Араванга, Кадамжайга суу сурап ала алабызбы? Сузак менен база орунга ала албай атсак, ала албайбыз. Азыр биз платинанын 3/1 өзүбүзгө алып койсок, ошол жерден туннель казабызбы, башка казабызбы, өзүнүн 14% долябыз деп, о чегараны бойлотуп арк менен Кара суунун талааларын алып кетип калсак болот да. Эгер биз ошол кызыл менен чийилген жерди берип берсек, кийин суу чыгара албай калабыз. Сууга бара да албай калабыз. Анткени суунун жээктери жанагы тартылгандан кийин суу азаят. Тартылгандан кийин ал жерге вышкалар коюлат. Анан биз ой жүгүрткөндө кылымдар категориясы менен ой жүгүртүшүбүз керек да. 100 жылдан кийин, же 150 жылдан кийин ушул водохранилище ылайка менен толот экен. Кум, сум, таш баш агып келип атып, ушул жердин баары толуп, теп-тегиз плата деп коет го, плата болуп калат. Ортосунан гана кичине суу агып өтөт, калган жери теп-тегиз жери болуп калат. Мурункусын көргөзчү, пазар. Мурунку слайдта. Мынакей. Эми суу жок болуп ушул жер теп-тегиз жайык жер болуп калсын дейли.
ортолорунан гана кичинекей суулар агып өтөт да. Анан ошол жер антип турбайт да. Ал жерге Өзбекстан шаарларын курат, суунун бойлорун гүлдөтчүт да. Айылдарын курат. Анан жана ойма чийме болгон Шырдактагыдай болуп, бири-бирибиздин да кучакташкан территориялар пайда болот. Анан чатактар болот. Мына чатакка минаны өзүбүз коюп берип атпайбыз. Biz 100 yıl linkini öylesiniz gerek. Bizim çöre ne oldu. Özümüz demez. Hurmatlı partiyalaşlar biz duvatkar. Biz bu gраждандарга, gраждан деген egemen, mamleketin iyesi, eğlerini sizlerge, ana sizlerin aranızdan çığa turgan gelecekteki mamleketin yetekçilerini aytıp atabız. Emne kılbaşınız gerek. Emne kılbaşınız gerektir. Buna stratejik kızıkçılık degen, uşul eğer biz uşunday oy жүгүртсөк, hiç vakta biz aldatpayız. Emne kılışımız gerek. Hazır şurada. Biz ökmötkö Kempiravat orta Tokoy Susaktagычы çegara maselelerinde süйлөшүүлөрдө kol tegiz bizdin mençi, bizdin territoriya, al soda bolbo деген позицияга ээ болушубуз керек. Жүздөгөн жылдар болуш керек. Бирок 100 жыл күтүп отуруп өтсөм, бул маселени тездетишибиз керек. Азыр көпчүлүк өзгөчө социалдык сектордо Камчы Ташиев менен Сада Жапаровду сындап атат. Албетте алардыкын биз айткан концепция боюнча карасак, чоң жаңылыштык ката деп мен эсептейм. Жаңылыштык деген сөз алардын ниети туура, ниети таза болгон. Biz tez barıp, barpağındap barıp, tez Kırgız eline bütürüp turmuşun жеңилдетелик деген жакшы ой болгон. Маселени мынчалык татаал экен, чиеленишкен экен дегендай аңды берген эмес деп баа беришибиз керек. Протоколдор көп түзүлгөн. Көп жолу Өзбекстан отказ берген, көп жолу Тажикстан отказ берген. Эми бул биринчи жолу биз дагы отказ берип атабыз. Жөндөбөстөн ачык эл менен кеңешип, президент өзү айтып атат. Эл менен кеңешип чечебиз деп. Камчы бар өзүнүн жаңылыштыгын мойнуна алды. Жаңылыштыгын мойнуна алган булдаган эрдик көгөрүп эле меники туура эмес деп тура бергенден. Туура көп убакта чегара маселеси ачыкка чыкпастан купуя чечилет. Эгер купуя болуп кеткенде кетип кала бермек экен. Дагы жакшы Камчынын характери. Дардаңбаев барын айтты, анан кийин баабыз кеңешип токтотуп калдык. Бул жакшы иш болду.